Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Москва облусунда катуу жарылуу болду. Жабыркагандар бар. Бүгүн 9 августта Россиянын Москва облусундагы Сергеев Посад шаарында болгон жарылуудан 31 киши жаракат алды. Бул тууралуу аталган облустун губернатору Андрей Воробьев билдирди. Кызматтар 31 жабырлануучуну, анын ичинде 3 оор жаракат алганын, алар реанимацияда, дагы 12 адам реанимацияга жөнөтүлгөнүн билдирүүдө. Жалпысынан 19 адам ооруканага жеткирилип, аларга керектүү жардамдар көрсөтүлүүдө, деди ал. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча, окуя боюнча маалымат Москва убактысы боюнча саат 10:45 түшкөн. Известия басылмасынын маалыматына караганда, Загорск оптикалык механикалык заводундагы жарылуу пиротехникалык каражаттар сакталган кампада болгон. Сергеев Посад районунун администрациясынын Telegram каналында алар Загорск заводунда бардык имараттарды, анын ичинде ижарага алынган цехтерди толугу менен эвакуациялоо жарыяланганын белгилешти. Окуя болгон жерге Москва облусунун губернатору Андрей Воробьев барганы кабарланды. Булак Назар Ньюс Кежи. АКШ сенатору Орусияга каршы санкцияларды сактоого чакырып, Садыр Жапаровго кат жолдоду. Эл аралык байланыштар боюнча комитетти жетектеген америкалык сенатор Робертс Менендес президент Садыр Жапаровго кат жолдоп, Орусиянын киргизген санкциялардан качуусуна жардам берүүнү токтотууга чакырды. Бул тууралуу кечээ 8 августта Сенаттын тышкы байланыштар боюнча комиссиясынын расмий сайтына жарыяланды. Президент Садыр Жапаровго жолдогон катында сенатор Украинада согуш башталгандан бери Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы импорттук-экспорттук транзакциялар кыйла өскөнүн белгилеген. Согуш башталгандан бери Кыргызстан Орусия менен импорттук-экспорттук мамилесин кескин түрдө кеңейтти. Ошол эле маалда сиздин өкмөтүңүздүн Орусия менен дрондор, учак, курал-жарак тетиктери жана электрондук схемалар сыяктуу санкцияланган өнүмдөрдү сатууда мыйзамды аткарбагандыгы жана Орусияга эл аралык санкциялардан качууга мүмкүнчүлүк берип жатканы айтылууда. Мен сиздин өкмөттү санкциялардан качуу боюнча бул олуттуу айыптоолорду дароо иликтеп чыгууга жана сиздин аймагыңыз аркылуу товарлардын мыйзамсыз агымына жол бербөө үчүн күчтүү жана бекем процесстерди түзүүгө чакырам деп жазылган билдирүүдө. Ошондой эле Менендес жолдогон катында Кыргызстандын Орусияга каршы эл аралык санкцияларды аткарбай жатышы өлкөнүн демократиядан артка чегинүүсүнүн жана адам укуктарынын кеңири бузулушунун белгиси экенин билдирген. Бир кезде Борбордук Азиядагы демократиянын жаркыраган чырагы болгон Кыргызстандын автократияга карай опурталдуу жолдо баратат. Мен сизди көз карандысыз маалымат каражаттарына жана журналисттерге болгон бардык чектөөлөрдү алып салууга, камактагы укук коргоочуларды бошотууга жана биригүү эркиндиги сыяктуу негизги эркиндиктерди чектеген чараларды алып салууга чакырам. Сиздердин өкмөтүңүздөрдүн бул маселелерди чечүүгө умтулуусу Кыргыз элинин коопсуздугу жана бакубатчылыгы үчүн абдан маанилүү. Биз сизден чыдамсыздык менен жооп күтөбүз деп сөзүн жыйынтыктаган сенатор. Эске салсак, буга чейин Орусияга санкцияланган товарларды ташып жатат деген негизде АКШ Кыргызстанга экономикалык чектөөлөрдү киргизиши мүмкүн экенин The Washington Post басылмасы айрым бийлик өкүлдөрүнө таянып жазып чыккан болчу. Анда кыргызстандык ишканалар санкция киргизилген товарларды Орусияга сатуудан пайда көрүп жатканы айтылган. Буга жооп кылып Кыргызстандын АКШдагы элчилиги Орусия менен Кыргызстан ээп мүчөлөрү жана Орусия өлкөнүн негизги соода өнөктөштөрүнүн бири экени кабарланган. Андан соң УКМК кызматы АКШ жана Батыш өлкөлөрү Орусияга каршы киргизген санкциялык чектөөлөрдү сактоо режимин бузууга Кыргыз мамлекетинин, анын ичинде эч кандай мамлекеттик түзүмдөр менен компаниялардын тиешеси жок деп билдирген. Көп өтпөй 20 июлда АКШнын финансы министрлиги Кыргызстандын 4 компаниясына, дагыраагы RM Design and Development жоопкерчилиги чектелген компаниясына, Progress Leader жоопкерчилиги чектелген компаниясына, Gitime Technology жоопкерчилиги чектелген компаниясына жана Corgo Line жоопкерчилиги чектелген компаниясына санкция киргизилген. Ошондой эле АКШ кыргызстандык компаниялардан санкцияланган товарларды алат турган орусиялык фирмаларды да кара тизмеге киргизгени маалымдалган.
Булак супер кежи. Президент америкалык сенатордун билдирүүсүнө комментарий берди. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине кыскача маек куруп, анда Кыргызстан санкцияларды айланып өтүүгө көмөктөшүп жатат деген билдирүүлөргө комментарий берди. Америкалык сенатор Роберт Менендес сиздин атыңызга кат жазып, анда Россияга каршы санкцияларды дыкат сактоо өтүнүч менен кайрылганы тууралуу айрым ЖМКларда маалымат чыкты. Буга чейин кыргызстандык компания Кытайдан дрон же учкутсуз аппараттарды Казакстан аркылуу өткөрүү учурунда кармалганы тууралуу да маалымат чыккан эле. Деги эле өлкөбүз Батыштын санкцияларын айланып өтүүгө жардам берип жатат деп шектенүүгө негиз барбы? Эч кандай негиз жок. Россия менен Кытай кичинекей Кыргызстанга көз каранды эмес. Россия менен Кытай өздөрү бири-бирине кошуна өлкөлөр. 4000 километр чек-ара тилкеси бар. Россия кааласа деңиз аркылуу, кааласа темир жол аркылуу эшелон же баржа кылып каалаган товарын ташып алат. Оба Кыргызстандык компания дрон алып бара жаткан жеринен Казакстандан кармалды. Ал дрондор Айыл чарба багытына жумшала турган дрондор болчу деп түшүндүрдү. Бирок ошентсе да биз азыр дрон жана учкутсуз аппараттарды өткөрбөй жатабыз. Ал эми менин атыма сенатор эле эмес, төбөсү көрүнгөн чоңдордун баарынан эле андай каттар көп келип турат. Муну мен жөн гана Кыргызстандык кандай болсо дагы бир шылтооту ап кысым кылып өздөрү жакка тартуу деп билем. Биз андайга жол бербейбиз. Биз эгемендүү мамлекетпиз, бардык өлкөлөр менен бирдей мамиледе болобуз. Көп векторлуу саясат жүргүзөбүз. Россия Украина маселесинде башталышында эле биз нейтралдуубуз деген позициябызды билдиргенбиз. Ошол позициядан жазбайбыз. Биз позициябызды бир тарабына өзгөртүп койсок эле ошол тарабы жеңип кетпейт. Бизден көз каранды эмес. Булак Назар Ньюс кежи. Токмокто психоневрологиялык интернаттын бейтаптары жер казууга тартылганы айтылды. Буга чейин социалдык түйүндөрдө Токмоктогу номер 1 психоневрологиялык интернатта директор бейтаптарды жер казууга мажбурлаганы боюнча видео тараган. Кечээ 7 августта кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун өкүлдөрү аталган мекемеге барып текшерүү жүргүзүштү. Маалымдалгандай, текшерүүнүн жүрүшүндө психоневрологиялык интернаттагы камкордук алынган 5 адам аң казууга катышкандыгы, курулуш иштери башталгандан бери 13 бейтап тартылганы аныкталган. Мекеменин администрациясы тарабынан бул факты эмгек терапиясы катары жазылган. Мыйзамга ылайык кызмат көрсөтүүчүлөрдү эмгек терапиясына тартуу өндүрүштүк цехтерде, ар кандай профилдеги иримдерде жана көмөкчү чарбаларда 4 сааттан ашпаган мөөнөткө дарыгердин уруксаты менен гана мүмкүн болот. Ал эми чуңкур казуу оор физикалык эмгектин катарына кирет. Психоневрологиялык интернаттагы жарандарды мажбурлап иштетүүгө тыюу салынат. Материалдар кызмат адамдарынын аракеттерине юридикалык баа берүү үчүн прокуратурага өткөрүлүп берилет деп жазылат билдирүүдө. Булак супер кежи. Ош облусунда кош бойлуу аялдын айына 7 элек баласы дааратканага түшүп кеткен. Бул тууралуу бүгүн 9 августта Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык Оштогу Амир Темур Кечи районунун 2002 жылы туулган жашоочусу ажатканага барган учурда мөөнөтүнөн мурда 7 айлык баласы төрөлүп, даараткананын ичине түшүп кеткен. Жерине министрликтин Ош шаардык куткаруу кызматынан 4 куткаруучу тартылган. Алар наристенин сөөгүн алып чыгып, милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкени айтылат. Булак супер кежи.